Кичинекей кыштакта бир абышка кемпир жашачу. Абышка дайым отун алып сатып, акча тапчу. Андан башка кылаар иши жок эле. Кемпири болсо абышкасы тапкан акчасына базарга барып, күнүгө жей турган нан, май, кант, чай ала турган. Ошентип күн көрүшчү. Кыштын бир күндөрүндө абышка кайратынын келбегенине карабай, кайрадан балтасын алып, жибин куурчанып, отунга жөнөй турган болду. Балта мокоп калып турбайбычы. Отунга өтө турган эмес. Колуңдан келишинче курчутуп бер. Туура айтасың, абышка. Болгон кайратыңды жумшап эптеп отунуңду алып кел. Токойдо да майда отун калбады. Ушуну кыйсам, жазга чейин отун болор. О, Акниет абышка, сен мени кыйба. О, Арча. Сени кыйбасам күндүн суугунда кемпирим экөөбүз кантебиз. Үйдө жерге бир сындырым наныбыз калбады. Отун сатып, жан баккан бир бечарамын да. Мен сенин абалыңды түшүнөм, Акниет абышка. Андан көрөкчү менин бутагымды карачы. Будагымда кичинекей баштык илим турат. Алгында ыраазы болуп үйүңө жөнө. О, касиеттүү ыйык Арча. Менин абалымды түшүнүп, мендей бир бечарага ушунчалык жардам бергениңе миң рахмат. Мен бул жакшылыгыңды өмүр өткөнчө эч качан унутпаймын. Абышка Арча берген акчаны алып үйүнө барат. Болгон окуяны кемпирине айтты эле, кемпири алтын тыйындарды көрүп абдан сүйүнөт. Ошентип абышка кемпир жашоосу оңолуп, карды топ, кайгысы жок күн кечирип жатышты. Бир кызык жери, баягы Арча берген алтын тыйындардын касиети бар белем, тыйындар азаймак түгүл, күн сайын кайтадан көбөйүп жатты. Кемпир, сен бүгүн балтаны мурдагыдан да мыктылап курчутчу. Мен баягы Арчага барайын да мындан да көп алтын акчаларынан алып келейин. Биз дагы байы болуп, мындай карыганда малай жумшап оокат кылалы да. Канчага чейин эле экөөбүз каржаңдап оокат кыла беребиз. Кандай дейсиң? Же бул оюм жаманбы? Ой, туура айтасың, абышка. Балтаңды алып кел. Мен аны баягыдан да мыктылап курчутуп берейин. Арча курч балтаңды көргөндө сага мурдагыдан да көп алтын акчаларын бере турган болсун. Ошент, кемпирим, ошент.
Абышка, мени кыйбагын. Кыйбаганда кантем. Үйдө отун жок. Бир сындырымдан аң калбады. Кемпирим экөөбүз эптеп өлбөстүн күнүн көрүп атабыз. Кыш катуу, үйүм суук. Жалган. Баягыда бечара кейпиңде келгениңде сени чындай эле аяган элем. Сен анда ак ниет, жакшы адам элең. Азыр сен ак ниетиң менен эмес, дүйнөгө азгырылып, баягыдан да көп акча алууну эңсеп келдиң. Ач көз наадан кайланып, пейилиң бузулуп келдиң. Туурабы? Же жалган айтамбы? Эми сага эч нерсе бере албайм. Кеткин бул жерден. Сен мени алдай албайсың. Мен бүгүн балтамды абдан мыкты курчутуп алып келдим. Азыр сени түбүңдөн кыямын. Болбосо сен мага баягыдан да көп алтын акчаларга бересиң. Уктуңбу? Абышка, чаппагын. Көрдүңөрбү балдар? Байлыкка азгырылып, ак ниет арчанын айтканына көнбөгөн ач көз Абышка ошентип, токойдо эч ким көрбөй өлүп тынган экен. Көрсө, дүнүйөнү ойлогондо адамдын пейили ушинтип бат эле бузулат тура.